Аппақ таңдай нұрын чачқан Омар Хайам. Шекер тамған, бал тамған, ширел ішкен нар алған, сіңіріп бойғы көп ақыл кеңі аламдан сыралған, бұл дүйнеге жаралған, шарап татып баралған Омар Хайам киманан. Хаямдың дүйне дүңгірөткөн даңқы, ал адам нарқы. Опалтоодай жүрегі, махабаттың тірегі, Хаямды дүйне сүйөбі. Бұл жарықчылық дүйнөнүн жашоосу сага кандай таасир калтырып жатат? Оба, араңарда түшүнүү аз, бирок аң сезимдүү адамдар көбөйгөн кезде бұл ойлор туу чокуну ээлеп калышы ажеп эмес. Сиңирген эмгегиң, жасаган далалатың, тагдырыңдын бийик өткөөлү. Байыртадан жер бетине акыл чачкан улуу жараткан сага кандай гана касиеттерди салбады. Түндөсү да күндүзү оозуңдан шекер чуурлат, акыл айтып бүтө алам алтын болуп кубулат. Конары качкан адамдар бирге олтуруп жуурулат. Жылаандардын падышасы Силани келген кезде сен сурак салдың. Адамдарга берчи жардамың кайсы деп. Атпай журттун баарысын, адам деп билгем дабышын, атаңдын көрү бул дүйнө жылаандын билсин калысын. 20 жашка келгенче жылаанды көрүп сүйүнгүн, ааламдын сырын айта алган акылмандык билинсин. Азыркы күндө алыска көз таштап, көптөгөн айтылбаган ойлорду айта билүү бул чоң даража. Тиричилик менен жуурулушуп, бийиктиктин чегине жетүүнүн өзү чоң эрдик. Мына ушуларды айтып олтурган Оли апа бир учурда өзүнүн көзүнүн жашына арчып мени карады. Мээси бөксөргөн адамдар бар. Кантейин айла таба албадык. Улуу жараткандын астында уят болбой адам баласынын урпактары аң сезимдүү болсо деген аракетим ишке ашып, аз да болсо адамзат тукуму өнүгүп өсүүдө. Эзелки замандардан бери мына ушул доорго чейин улуулукка, акылмандуулукка, сулуулукка адам баласы баш ийип келген жана мындан ары да ушундай боло бермекчи. Жуурулушкан бийик акылмандуулук адам баласына ар убакта жарык нур чачып, жол көрсөтөт. Мына ушул асыл жолдон тайба. Түрдүү сөздөр айтылып, Оли апа экөөбүз кечке күн батырабыз. Кээде таң калам. Акылмандардын акылманы, улуу даанышман Фирдауси ыр аркылуу берилчү ойлорду көркөмдөөгө, деңгээлин жогорулатууга кам көрүп жардамдашууда. Карапайым калк мени кандай кабыл алат? А бийлик адамдарычы? Менин тынчсызданганым бул берилген ойлор аркылуу адамга азда болсо акыл жуксун деген ниетим. Азыр мага көптөгөн аалам адамдары жардам беришүүдө. Күндө алар менен сүйлөшүүдөн, тикеден тике туруп, Кудайга салам айтуудан да тажабаймын. Көөнүм балкып, бул жашоонун маңызы эмнеден турарын жакшы билем. Жерге жиберилген акыл ой азыктары денеме таркаган сайын өзүмдөгү кубаттуулукту кайда төгөрүмдү билбей далбас урам. Албетте, мен бул кубаттуулукту адамдарга беришим керек. Аны кантип жеткире алам? Ооба, менин чыгармачылыгымдын ыкмасы мына ушуга келип такалды. Оозумдан чыккан кубаттуулукту кайда төгөрүмдү билбей далбас урам.